Нуридин Казадамалап, соту беребиз. Эми бул жака мен уруксат этсеңиздер, ошол Казадамала сиз түшүп кеттиңиз. Бетта сыйлык эстериңиздер чакырайын деймиздер, болбосо ошо балдар. Жыйынтык чыгарылды 3 топ менен болгон, бир пара, 10 пара, анан Куранды толук жаттаган каракелердин арасында. Азыр бир пара жаттаган каракелерибиздин арасынан 3 орун болду, анан 10 пара жаттагандар арасынан 3 орун, анан 30 пара жаттагандар арасынан 3 орун кылып, жалпы 9 караке эстады сыйлайбыз турабыз. Анда биринчи ошо бир пара жаттаган каракелерибизге сыйлыктар тапшырсак, 3-чү орундан баштасак, Эгембердиев Имрон, Айдеркен шаары, 3-чү орунду камсыз кылып көрдү. Бул жака чакырабыз, келиңиз караке. Имрон. Келиңиз, Машалла деп турабыз. Ушундай мактоо баракчасы 3-чү орунду алгандыгы жана ушул демөөрчүлөр тарабынан 3000 сом сыйлык менен. Рахмат. Экинчи орунду камсыздаган ушул бир пара боюнча Аман Нурислам Майдан айлаймагы 6000 сом акчалай сыйлыгы жана мактоо баракчасы менен сыйланат бүгүнкү биздин жыйынтыгыбызда. Анан бир пара боюнча биринчи орунду камсыздаган биздин карыбыз Абдимомунов Умарбек 14 жаш, Артыкбак айлаймагы 8000 сом акчалай сыйлык жана биринчи орунду камсыздаган артак грамота менен сыйланат. Келиңиз караңыз. Эми кезекти 10 пара жаттаган караларга берели. 3-чү орунду камсыздагандыгы үчүн Малаев Ражапали Молдонияс айлаймагы 17 жаш. 4000 сом акчалай сыйлык жана мактоо баракчасы менен сыйланат. Келиңиз караңыз. Он пара боюнча экинчи орунду камсыз кылгандыгы үчүн Үсөнов Умар 15 жаш, Айдеркен шаары 8000 сом акчалай сыйлык мактоо баракчасы менен сыйланат. Келиңиз караңыз. Сұрет алып қойсын, бана тұрғызып. Дамлар екен, бірақ шыққан. Эми 10 пара боюнча биринчи орунду камсыздагандыгы үчүн Сабиров Исхак карыбыз сыйланат 18 жаш, Айдеркен шаары 10.000 сом акчалай сыйлык жана мактоо баракчасы менен. Келиңиз. Аллаху акбар, машалла. Эми Куранды толук жаттаган караларыбыздын арасында 3-чү орунду камсыз кылгандыгы үчүн Самиев Сиражидин 7000 сом акчалай сыйлык жана 3-чү орунду камсыздаганы үчүн мактоо баракчасы менен сыйланат. Мабрук. Аллаху акбар. Экинчи орунду камсыздаганы үчүн Алимжанов Салман карыбыз сыйланат. Молдонияс айлаймагы 10.000 сом акчалай сыйлык мактоо баракчасы менен. Келиңиз. Аллаху акбар. Эле бүгүнкү биздин ошо караларыбыздын арасынан ошо татыктуу деп ошо Кадамжай районунун атынан башка да ошо Куран жарыштарга
тандап алдык деп биринчи орунду камсыздаган биздин кабарекебиз. Имарали уулу Мухаммад Шариф биринчи орунду камсыздайт, 15.000 сом акчалай сыйлык жана мактоо баракчасы менен сыйлаган. Аллаху акбар мабрук. Ақтұрпақ айлема. Анан бұл жаққа Кадамжай район хатимине Абдумиталь Дамылага сөз берейин. Assalamu alaikum, dağıcı jolu, hormatly harekeler, ustazlar, hazırlanlar. Bugünkü işara jönündө kişine aytıp ketsek, biz bir aydan aşıp kaldı. Moskvadagı bizdin Kadamjay rayonunun qoğum başçısı Hamza деген ükabız çıktı. Men çınını aytsam o balanın yüzünü körelektim, telefonla baylanışıp geldik. Anam uşunday bizde bizim oylauыбыз var, Kadamjay qoğum rayon boyunca biz Kur'an jarışı ötkөрүp bersek, жаш балдардын арасында bir кызыгуу пайда болсо деген ойлорун айтып келдик. Биздин хатиятта аркандай иштер болуп отуруп, эми убакыты сааты бүгүн экен. Бүгүн мына Кудайга шүгүр өткөрүп алдык. Кечээги район боюнча, аймак боюнча 8 жерде bir парага чейинки жаш балдардын Куран жарышы өттү. Ошондо эң аз бала катышкан жер 40-50 бала катышты ар бир аймакта. Көпчүлүгү 100-100дөн ашык бала катышкан аймактар болду. Кудайга шүгүр, жүздөгөн балдар кече күнү Куран мусабакасына жаш 15 жашка чейинки балдар катышты. Анан 10 пара менен 30 параны биз бөлүп алып, Кадамжайга борбордук мешитке чакырдык. Бүгүнкү bir калп кеткен бала менен 10 пара боюнча 21 бала, анан 30 пара боюнча мына сиздер көргөн 6 бала Куран окуганга мен жарышка мусабакага келип өздөрүнүн күчүн сынады. Бул өтө bir чоң сыймык, чоң жетишкендик, бул нерсеге биз шүгүр кылышыбыз керек. Албетте биз ыраазычылык айтабыз. Бул иш-чаранын баштаган сөзү албетте Кадамжай коомунан болду. Бирок биздин bir иш пландарыбызда, ой максаттарыбызда бар нерсе эди. Кудай Таала эки жамаатты, эки адамды мындайча айтканда бириктирди. Ушул жерден, ушул убакыттан пайдаланып айтып кетебиз. Москвадагы Кадамжай коому жалпы Кадамжай районунун жаштары, акаларыбыз, укаларыбыз, биздин бир туугандар бардыгы ошол жакта бир болуп жүрүшөт. Кадамжай коому түзүлгөндөн бери бардыгы мындай жолдо эч кимди таштаган жок, мындайча айтканда. Кыйынчылыкка эч кимди таштаган жок. Ошол Москвада эле эмес, бул биздин райондо дагы кандай бир чоң иш-чараларды өткөрүп келет. Бул Кадамжай коомунун biz bilgen işleri, biz bilgen işleri öte köp. Misal üçün üysüzlörgө үй алып бергенге чейин, канчалаган оорулардын операциясына жардам берди. Дагы буга окшогон өтө көп эхсан иштери бар. Көпчүлүгү эл билет, айтылат, көпчүлүгү айтылбай эле келет. Бул жерде айтып кетебиз. Ошол Кадамжай районунун атуулдары Москвада жүргөн бардыгыңыздар биздин аксакалдардын, аталардын, устаздардын дуасы да сиздер. Биздин талада жүргөн, ошол миграцияда жүргөн бир туугандарыбызды эч ким унуткан жок. Ушул устаздарыбыздын, аталарыбыздын дуасы менен ошол жакта дагы тынч жакшы жүрөсүздөр деп билебиз албетте. Албетте биздин устаз дамлаларыбыз, аталарыбыз, энелерибиз сиздердин аркаңыздарда дайыма дуада. Мына бүгүнкү күндөгү иш-чара бир өзгөчө болду. Өзгөчө болгону Куранга басым жасалды. Биздин максатыбыз Куранга болгон сүйүүнү ойготуу. Бул Куранга болгон сүйүүнү ойготуу дегенде ким кандай түшүнөт? Куранга болгон сүйүүнү ойготуу бул бактылуулукка жол алуу деген. Ким Куранга болгон сүйүү пайда болсо жүрөгүндө, демек ол бактылуу болууну максат кылды деген. Курансыз, исламсыз бактылуулук жок, урматтуу жамаат. Ошон үчүн бул бактылуулуктун эң бир чоң кадамы. Райондук деңгээлдеги, шаардык деңгээлдеги канчалаган көйгөйлөр бар. Бардыгынын чечими ушул бир эле жолдо, бир эле исламда, башка жол жок. Биз Куран талимин жандандырсак, зордук зомбулук өзү жоюлат. Бүгүнкү күндө канчалаган элчиликтин, көпчүлүктүн ичинде проблемалар бар. Булардын чечилүү жолу, мен мындай бир мисал кылып айтат элем. Мисал үчүн бир арыктын башы булганса, ылайга суу келе берет. Ол ылайга сууду тунутуп ичем деген адам мындайча айтканда бир түйшүккө калат. Onu tunutish kerak, je бассейн кылыш керек, же фильтрлеш керек ушундай. Бул бүгүнкү кылып аткан биздин көп иш-чаралар ушуга окшош. Бирок ошол
Арыктын суунун башыдагы ылайка кылып аткан нерсени алып койсо, бардык суу тазарат, тунарат. Эми бүгүнкү күндө эгер биз Куранга басым жасасак, бардыгыбыздын балдарыбыз, нерелерибиз 100% Куран менен тааныш боло турган болсо, биз суунун башын тазалайбыз. Биякта андай проблемалар болбойт иншалла. Биздин үмүтүбүз ошол. Ошон үчүн дагы бир жолу устаздар, каздамга сиздерге баарыңыздардан Аллах Таала разы болсун. Алтындан кымбат багыңыздарды бөлүп келдиңиздер. Жана экинчиден мына Москвадагы коомдун өкүлдөрү бул жерге келди. Баарыңыздардан Аллах Таала разы болсун. Кылган мына эхсан жакшылыктарды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Кечеги күндөгү эле призовый фондду айтып кетпесем болбойт. Эми коом өзү айтпады. Ар бир аймакка 20 000 сомдон акча бөлүндү. Призовый фонд 160 000 сом 8 жерге. Бүгүнкү күндөгү мен көргөн баягы дагы 71 000 сом. Жалпы 300 000 сомго жакын каражатты ушу Москва коом биздин сиздердин балдарыңыздар, бир туугандарыбыз, жердештерибиз ушул балдардын, ушул карылардын бир эл алдына сахнага чыгып, үргөнүп, такшалып, бул сахна бүгүн көрдүңүздөр кээ бир кемчиликтер болуп калды, балдар сүрдө. Оңой эмес, кыйын. Жөн сүйлөш кыйын, бирок Куран окуш ондон кыйын. Сен ойлобогон жерден устаз турайт. Бул оңой нерсе эмес. Бирок ушул сүрдү жеңиштин биз балдарыбыздын Бишкекке даярдашыбыздын, республикалык жарыштарга даярдашыбыздын бул бир кадамы деп айтабыз. Эми мындан кийин ушул жерге дагы даярдагандын жолдорун карайбыз иншалла. Иншалла баардыгыңыздардан Аллах Таала разы болгон болсун. Дагы бир жолу куш келипсиздер. Бу жерде биздин коом тарабынан хадиялар бар, устаздар, каздамалар, шуну берип койсоңуздар. Анан дамда бир Куран окусак, аракелеп, анан бир дуа кылып, бардыгыбыз أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن
معينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام أرزقنا داء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه نور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. يا رب مولا okugan tilavat Kur'an'ın sonlarını Peygamberlerin kıtlığı Peygamberimizde ahli ülkelerine sahabelerine tabi'inlerge olumlu ulamağa ailelerine başladık. Hasıdan şu kadamca yeride Kur'an'a, bilimge, dinge, şeriatga, İslam dinimizge hizmet kılıp etken ağır ustazlarımız, harlarımızın ruhlarına başladık. Kudaylardan, şunat günlerden kataların kesilgen, bilip bilmezsen okumayımlarımızı geçirgen, catkan zerlerin beyişmaklarına alın, ahiretlerine bakalım. Kudaylardan, bugünkü musabakanı uyuşturucularına, salın başlıklardan bergenlerge, Kudaylardan işlerini yürüttü olan, tapkanların bergenleri olan, cardan bergenlerin bağırlarından Allah'ın özüne razı oldum. Kudayım, okulgan tilavatı Kur'an'ın hürmetinde, bugünkü жақсы қылынған хайыр insanların hürmetinde elimizde, yerimizde, memleketimizde tazılalım. Bizden Batken olursunuz, en kadınlı olursunuz olsun. Batken olursunuz da ölümler, ölçüler көп olsun. Batken olursunuz da soğuşma olsun, tınçlık olsun. Allah Tebarek ve Teala şu Kırgız memleketimizden celege celbiredi. Dünyaya tanınan en kalınlı memleketlerin katarı yapılsın. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين